2020-жылдын 18-ноябрь күнү интернетке Жаркынай Макеева аттуу жарандын соттордун акыйкатсыздыгынан улам жабыр тартып ыйлаган видеосу жарыяланган. Ушул видео жарык көргөн соң коомчулукта ар кандай түшүнүксүз суроолор көбөйүп, ишкерди кайсыл погончон адам алдап кеткени боюнча кенен маалымат коомчулукка жетпей жаткан. Я жена Нурлана. Наша семья вот такая вот беда. На протяжении 5 лет мы не спим ночами. На протяжении 5 лет мы не можем спокойно жить. Еще мы не прожили даже половину нашей жизни, а уже мы видим столько трудностей в жизни мы уже повидали. И все почему? Все потому, что один человек, просто один человек захотел жить хорошо, как и мы, в принципе, но обманным путем. Он это сделал обманным путем. Он обманул нас, понимаете? Кафе ал жерге отуруп күнүндө чакырат. Анан макул болуп, кандай кылар? Ар бир машинанын алардын алдында чалам. Жаркынай Макееванын жолдошу ишкер Нурлан Ашимов мындан 6-7 жыл мурун унаа бизнеси менен алектенип жүргөн. Ал 2014-жылы Ибрагим Асанов аттуу жаранга досунун жездеси болгон үчүн бир нече унааны акчасын кийин берем деген ооз-эки келишим менен өткөрүп берген. Мен өзү 2012-жылдан баштап машина сатып алектенем. 2013-жылдын аягынан Назар деген дос балам бар. Ошонун жездеси менен келип тааныштырып, анан машиналар боюнча менен сурай баштаган. Анан биринчи болуп Хаммер H3 деген машиналар болчу. Ошону берип туруп мен тааныштарыма көрсөтөйүн, сатайын, тааныштар көп машиналар боюнча дегенден берип, бир жуманын аягы өткөндөн кийин барсам, Асанов Ибрагим айтат, тааныштары арзаныраак сурап атат. Ошол боюнча кандай кылабыз дегенден кайра машина алып кетем. Андан кийин эле ошол бир жума, 3 күн сайын кайра чалып, эмне машиналарың бар, кайсы машиналарың бар деп сурай баштаган. Анан арадан бир ай өтпөй чалып, эмне машина бар дегенден ЦРВ бар деп айткан. Honda ЦРВ 2012-жылы. Анан кайсы жакта турат дегенден Азамат авторынокто турган болчу. Ал жерге барып, көрсөткөн, машинаны көрүп, бир аял менен келген болчу анда. Ал аял биринчи жолу көргөн. Ал аял келип, машинаны карай баштагандан Ибрагим аке келген, аны чакырып айткан баасы мондой болот. 3 айга бере алам. Өз сүйлөшкөн, ушу 3 айдын ичинде мен алайын. Өзүмдүн проекттерим бар, проектиме сатам. Анан кайра акчасын сага коюп берем. Ошол убакыттын ичинде өзүм да пайдамды алам, сага да болот депчи. Анан эми дос баланыкы буга чейин сүйлөшүп жүргөнбүз, чоң жерде органда иштеген. Атын эмдер эле тааныйт, бул алсыраак тууган деле болуп кетет өзүбүзгечи. Анан ал машинаны берердин алдында Ибрагим акенин өзүнө айтам, сиз ала турган болсоңуз анда берейин. Анан башка адамдарга десем өзү күлүп, конечно, башка адамга бербейсиң да, бул адам мен менен иштейт, мен өзүм алам, бүт нерсени мен аркылуу чечилет. Эсептешүү убагы келгенде Асанов көп түрдүү шылтоолорду айтып, аягында телефонду албай кача баштаган. Айласы кеткен ишкер 2015-жылы 1-май райондук ички иштер башкы башкармалыгына арыз жазып кайрылган. Мыйзамга ылайык Ибрагим Асанов дароо издөөгө алынган. Деп Ибрагим акенин розыскка объявлять этип салган, розыскта канча ай, 1 жылдын айланасы жүрдү. Документально следствиядан объявить в розыск деп жүрөт. Кармалгандан кийин под стражу алынсын, абакка алынсын депчи. 1 жылдан бери Первомайский ролдо барам, эмне болуп атат, оперлериңерди айтпайсыңар, жөнөтпөйсүңөр, биз иштеп атабыз, телефон пилинг кылып атабыз, таппай атабыз, местоположениесин билбей атабыз. Үйүндө жүрсерек, үйүнөн билбейсиңер десек, биз билебиз, биз связьга чыгабыз, сен биз менен кабардашып тур, биз өз табабыз деп коет. Ошентип айлар өттү, анан 1 жыл өттү. 1 жыл өткөндөн кийин өзүбүз арыз жазып, ГУВДга өткөздүрдүк бул жумуш боюнчачы. ГУВДга өткөзүп, ГУВДга да чоңдорунан кирип, айтып, суранып атып, 2 оперин кошуп берген. 2 оперин мен өзүм машинага салып алып, Кызыл Каяга өзүм туулган жерине алып барып, ал жерде 14 күн жаттык. 13 күн ичи таппай, үйүнө камераларын өзүм деле бир оперге окшоп эле кеттим, чынын айткандачы. Жанында соседтерин жалдырап үйүнө кирип, камера коюп, үйүнүн алдына сыртка чыккан болсо көрөлү. Ошол малда кармайбыз деп. 13 күн үйүнөн чыкпай, каякта жүргөнүн билбейбиз. 14-күнү күнү таңга мал саат 7-лерге жакын жан чалат. Мондой болду. Могул жерде жүрөт. Бир туугандарым бирөөсү каза болуп калыптыр.
дегенинен биз туруп машина менен барып алдына барганда атайын капюшонумду жаап алып киргем да мен. Артым карап барып, карасам Ибрагим аке туруп капюшонун ачканда эле жанагы кишинин өңү өзгөрүп кетет го. Кадимкидей өңү боп-боз болуп эле мени карап көздөрү алайып сүйлөгөн, эмне деп сүйлөшүмдү билбей калды да. Анан барып кармап эле айтсак айтып калды, эми Куран окуп чыккыла. Макул дедим, кыргызчылыкта бар кирди, Куран окудук, үйгө кирип чай ичкиле эле, чайыңызга рахмат, эми жолго чыгайлы. Десек, жок, бизнес бар экен, ал жерде тополоң салып, анан ошону алдында эле айткам. Ибрагим аке дагы деле көрсө өзү деле эстейт. Ибрагим аке, азыр сиз жакшына машина отуруп кетпесеңиз, туугандарыңыздын айланасында баардыгы кандай акмак адам экенин айтам. Баса Ибрайым Асанов Нурландын үйүнө чейин барып ата-энесине кайрылып, карызды берем деп, соттошпой эле коюу үчүн тосмо арыз суранып өтүнүч да кылыптыр. Бирок абактан чыккан соң жасаган иштеринин баарын танып, телефондорду өчүрүп басып кеткен. Нурик, мен мындай да болом. Мен айттым го, эми аяка аналар отурат. Мен бир мене кылып ат деп бийлеп атышат. Ат деп мен чыксак ошо азмак движение кылмак болду. Бизге Казакстандан барып бизге алып келмекти. Азмак болсо да. Алар чалды, Ибрагим ака, алар мага чалып айтты, мондой проекттер бар, монтели. Мен антына деле замын, чындыгын айткандачы. Ладно, Сарташ башка проект болсо. Эми Ибрагим мен сизге айтып түшүндүрдүм го, кечүүгүн түшүндүрдүм. Карыздар бар. Мен анан Нурик, анан менен кадыр мен ондо onu подключать et, bunu подключать söz oldu mu? Men onu zачем onu men oturuversem kim yaktan жүгүрөт? Tamam. Azmaz жүгүрүп şunu ötkende de onu sırada ele madem yere koyuyordu ki ben onçam şardan ayttım o zaman açık ele сүйлөшөлү. Бериңиз меңиз бар, барып туруп карыздар кутулуңуз, чыгарайлы барын бардын. Я вам еще раз говорю. Всю сумму не просим, карыздары жабайлы, Ибрагим ака. Биргеликте ошону давайте решим. Yok болгон болсо өлөмкөндө чурун кырылып жүрөлү ошентип. Сиз подключать этиң, бияктан булар подключать этиң. Акыры жок дейт да бул нерсеничи. Эртең той сильнее по-любому выяснится дейт. Эми андай нерсени жакшы жамандыкка келдиртпей эле, жашын алып чечпей эле азыр ачысы келип мага сүйлөнгөндөн давайте я сейчас с ним поговорю, анан бир ответин айтайын сизге деп айтып атам, чындыгын айтчы Ибрагим ака. Жок, эми мындай да мен мен допустим ошол жака азыр эртең барып кетсең камап койсоң мен ошол жерде отура берем анан. Ошол убакта ишкер карыздарынан кутулам деп 3 бөлмөлүү батирин күрөөгө коюп банктан кредит алган. Бирок карызды төлөй албай үйүн алдырып жиберген. Учурда ишкер жалпысынан 40 миллион сомго жакын акча карыз болуп, үй бүлөсү менен ар кайсы жерде батирлеп жүргөнүн билдирди. Ошондой болсо да алдап кеткен Пагонжон Шылуундун жазасын алуусун каалап, бийлик өкүлдөрүнөн акыйкаттуулук күтүп жатканын билдирди. Жарым жылдын ичинде бул уже решение чыгарып, же акталсын, же камалсын деген чыгыш керек да. Биринчи инстанцияны кечөө 25-числода чыгарып атат. 5 жыл өттү арада. 2014төн баштап биз жумуш кылып баштагандан болсо 6 жыл өттү. Бул искусственный, бул следствиеде 7,5 жылда неме деп коет экен, срок давности. Срок давностины атайын 5 жыл, 5,5 жыл уже аяктатып атат да. Эми городской деп ооруп атат. Анан судья ооруп калат, бүт бар ошондой азыркы маалда акча менен чечилип калып жүргөнсө. Прокуроруна деле акча берет, судьясына деле акча берет. Барын акча бергенде бирөөсү ооруп калат, бирөөсүнүн жумушу чыгып калат. Ушинтип отложка кылып атып 7,5 жылга жеткизсе, срок давности менен бул дело жабылыш керек да. Бизде адвокаттын айтуусу боюнча ошол нерсеге алып баратат депчи. Биринчи инстанция если 5 жыл болгон болсо, бунун ичинде городской бар. Анын артынан эле верховный сот бар. Анда да бир 15 жыл соттошубуз керек да, ушундай боюнча кетсекчи. Ортодо бир киши бар, эми атын айтпай эле коеюн. Ошол айтып атпайбы? Биз бардык, сен бул киши менен мындай тейлешпей эле кой, тартышпай эле кой. Эмнеге десем, чоң адамың болгон болсо, өзүңүн тааныштарың болот, туугандарың болот, чоң адамдарга айтып, дайындамайсаң, бул Кыргызстанда чечилбей турган вопрос болот. Эмнеге десек, сенин материалың боюнча жогорку кеңеште делону ачып, бүт делону изучать этип, прокуроруна дайындап, Мадаминов өзү алдында турат экен дейт досу. Булар көрсө физкультурада бирге окуган курсташтар, бир курста окуган. Семейный катчылар, тойлордо постоянно ушу бирге жүрөт экен. Ошол отургузуп, анан Алмалда Атамбаев президент болуп турчу, Атамбаевдин жакын адамы Мадаминов болчу. Через Мадаминова прокуратура өзүнүн жумушун кылган, следствияга дайындаган боюнча өзүнүн жумушун кылган, бүт ишти сокращать этип,
факттар бар жеринде, доказательство бар жерлерин искажать этип атайын. Следствиени чоюпчу. Ошону бүт баарын айтып келди. Сен бул жерде ар бир эшикти прокуратурага барып такылдатасың. Аппарат президентке жазасын, прокуратурага жазасын, арызданып, ал кылганын бир тыйын дейт да. А бул жерде уровень Мадаминов жардам берип атат. Бул жерде Атамбаевдин доору бүткөнгө чейин Мадаминов жардам берип келген. Аны билет, өзү деле билет. Биз дагы ошо ортодо турган адам бүт баарын айтып берген да. Телефондон бери, өзүнөн бери көрсөтүпчү. Атамбаевдин доору бүткөндөн кийин кечүү жакында чыккан бир видео бар. Мелис Турганбаев менен. Ал жерде Атамекен партиясынын депутаты менен бирге отурушат, чайлашып. Ал жерде скандальный видео, андай бир көрсөк болот. Скандальный видеодо ошол эле биздин эле историядай да, биздин эле окуядай. Акнеттин 30 миллион сомун доля алган деген жерлери бар. Телохранитель бар, алып кеткен деген жери бар. Мери пресечениени ооруп атат деген жери бар. Анан по состоянию здоровья ИВС'те кармала албайт деген жерлери бар. Бүт Асанов Ибрагимдин ошондой эле да. Бул по состоянию здоровья ИВС'те кармала албайт. Кармалгандан кийин азыр сотторго катыша албайт. 2-3 ай убакыт берип тургула больницада жатыш керек. Анан жүрөгү ооруп атат, анан монтуп атат, тигинтип атат депчи. Бул Кыргызстан мындай страна чудес дегендей эле болуп калды да. Жогорку кеңештин төрагасы, президенттин милдетин аткаруучусу Талант Мамытовго, генеральный прокурор Курманкул Зулушевго, УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевго, жогорку соттун төрайымы Калыева Гүлбара эжебизге аябай чоң үмүт менен суранып, акыркы надежда болуп суранганыбыз ушул акыйкатчылыкты карап, агын актай кылып, туура жол кылып чечип берген суранабыз. Төмөндө Ибрагим Асанов Нурлан Ашимовдон алдап алган автоунаалардын тизмеси. Lexus 470 2003 жылы чыккан, баасы $27,500. Honda CR-V 2007 жылы чыккан, баасы $17,000. Mercedes-Benz баасы $45,000. Lexus 570 2009 жылы чыккан, Toyota Land Cruiser 200 2008 жылы чыккан, Hammer H3 2006 жылы чыккан, Mercedes-Benz S-Class 2001 жылы чыккан, Lexus RX 300